Ободо Лондон, BBC, саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Эл аралык коомчулук ок атышууну токтотууга чакырганда карабай, талаштуу аймакта Армения менен Азербайжан ортосунда ок атышуу күчөгөнү кабарланууда. Дүйнө жүзүндө коронавирустан каза тапкандардын саны жакынкы убактарда 1 миллиондон ашаары күтүлүп жатат. Пакистанда коронавирус пандемиясы башталгандан бери өлкө боюнча алгачкы жолу полиомиелитке каршы эмдөө башталды. Талаштуу Тоолуу Карабахка байланыштуу Армения жана Азербайжандын ортосунда куралдуу кагылыш экинчи күнү да уланды. Тоолуу аймактын де факто лидери Армения жерде өз позициясын жоготконун жана Түркия Азербайжандын аскерлерине жардам берип жатканын жергиликтүү маалымат каражатына билдирди. Жекшемби күнү орун алган кагылышууда 20дан ашуун адам каза болду. Эл аралык коомчулук Тоолуу Карабахта Азербайжандын бир бөлүгү деп эсептейт. Бирок 90-жылдардан бери ал аймакта армяндар көзөмөлдөп келет. Жекшемби күнү Тоолуу Карабах аймагында орун алган окуя. Азербайжан менен Армения 30 жыл бою талашып келген аймакта оор салгылашуу орун алды. Кармашууга танктар, оор артиллерия, дрондор жана тик учактар тартылды. Эки өлкө тең чыр-чатакты кайрадан күчөтүп жатат деп бири-бирин айыпташууда. Эки тарапта тең курмандыктар болду. Каза болгондордун арасында карапайым тургундар да бар экени айтылды. Hiç kese sir değil ki Оор артиллерия колдонулуп, биринчи окту Армения чыгарганы бул сыр эмес. Азербайжандык күзөтчүлөр биринчилерден болуп мерт кетти. Азербайжан душманына каардуу жооп кайтарганда душман ордунан жыла албай калды. Армениянын премьер-министри дүйнөлүк коомчулукту четте калбоого чакырды. Азыр биз чоң согуштун босогосунда турабыз. Түштүк Кавказда чоң жаңжалдын чыгып кетишинин кесепети оор болот жана туңгуюкка кептейт. Согуш бул чөлкөмдөн чыгып да кетиши мүмкүн. Натыйжада эл аралык коопсуздук жана стабилдүүлүк бузулат. Түркия болсо Азербайжанга жан тартып, колдоосун билдирди. Орусия ок чыгарууну тез арада токтотууга чакырды. Тоолуу Карабах аймагы советтик мезгилде автономдук аймак болчу. Ал жерде басымдуу бөлүгү армениялыктар жашачу. 90-жылдары эки өлкө ал жерде согушуп да көргөн. 1994-жылы ок чыгарбоо макулдашылганда Армения Карабахты жана бир нече азербайжандык аймактарды өзүнө тиркеп алган. Ондогон жылдарга созулган тынчтык келишим эч жыйынтык алып келбегени тууралуу Азербайжан соңку кезде ачуулануусу менен билдире баштаган. Эми болсо аскерий күчүн колдонуп, өзүнүн территориясын кайтарып алууну көздөп жатат окшойт. Армения менен Азербайжан Тоолуу Карабахта кырдаал күчөп кеткенден кийин аскердик абал жарыялады. Ушул жана башка орчундуу кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com /кыргыз деп издеңиз. Жакынкы сааттарда коронавирустан көз жумгандардын саны дүйнө жүзүндө 1 миллиондон ашып, илдеттин тарашы дагы бир баскычка жетүүсү күтүлүүдө. Вирусту жуктургандардын саны да дүйнө жүзүндө 33 миллиондон ашып, илдеттен каза болгондордун жана жуктургандардын саны дале өсүп жатат. Ковид жуктургандардын жана андан кайтыш болгондордун көпчүлүгү АКШ, Бразилия жана Индияда катталууда. Индиянын саламаттыкты сактоо расмийлери өлкөдө коронавирус жуктургандардын саны учурда 6 миллиондон ашканын тастыктады. Дүйнө жүзүндөгү өкмөттөр COVID-19 тарашын ооздуктоо максатында дале чараларды кабыл алууда. Абу Бакирдин атасы менен агасы коронавирустан көз жумду. Коронавирустун айынан жакындарынан арылуу эмне азап экенин ал жакшы билет. Атам ооруп калды. Анализ тапшырганда андан коронавирус чыкты. Бир-эки жерге телефон чала калып, аны дароо Сантан деген жерде госпиталга жаткырдык. Ошол күнү атамдын жүзүн акыркы жолу көрөм деп ким ойлопту. Абу Бакир Түштүк Африкадагы Йоханнесбург шаарында тез жардам көрсөткөн уюмду иштетет. Алар кислород берген концентраторлорду жыла албай калган бейтаптарга үйлөрүнө жеткирип берет. Агам дагы өзүн жаман сезе баштады. Аны да анализ алган алып барганда тилекке каршы коронавирус аныкталды. Агам деми кысылып, кыйналып жатканда тез жардам унаасы менен госпиталга алып кетишти. Ал унаага отуруп кетип баратканда бири-бирибизге кол булгалганыбыз эсимде. Абу Бакирдин окуясы дүйнө жүзүндөгү миллиондогон адамдарга тааныш болот.
Патрик Францияда доктор болуп иштейт. Ал вирус менен маңдай тескей туруп күрөштү. Патриктин бир нече кесиптештери ковидтен көз жумду. Ал өзү да бир учурда вирусту жуктуруп алган. Доктурлар катарынан каза боло баштаганда даана не сабалга ошондо түштүм. Гинекология бөлүмүндө иштеген доктур көз жумду. Абдан жаман болдук. Ошондо бул жөнөкөй грипп эмес, адамдардын өмүрүн кыйып жаткан вирус экенин түшүндүк. Бул жерде вирустан 31 000 киши көз жумду. Тилекке каршы дагы учурлар катталып жатат. Париж менен Марсельде госпиталдар керебеттерди бош кармоо үчүн айрым операцияларды алдыга жылдырып жатышат. Бул аптада Марсельде кафе-ресторандар жабык. Парижде болсо кафе-ресторандарга кечки саат 10го чейин иштөөгө уруксаат. Франция учурда өлкөнү толугу менен карантинге алууну көздөгөн жок. Биз вирусту токтото албайбыз, ал мүмкүн эмес. Антип ойлогондон жаңылышат. Вирусту токтотуу мүмкүн эмес. Вирус ар бир жолу жаңы толкун болуп айланып жүрө берет. Тургундар өздөрүн обочолоого үндөлүп жатат, бирок баары эле бул буйруктарды аткарган жок. Британ өкмөтү жүргүзгөн бир иликтөөдө симптомдору бар адамдардын болгону 18% өздөрүн карантинге алган. Дүйшөмбү күндөн тарта айтылган эрежелерге баш ийбеген жарандар $13 000 айып пул төлөөгө тартылат. Вирусту жуктуруп алгандардын изинен түшүүнү эффективдүү кылган ыкма же вакцина жок болуп турган мезгилде айып пул төлөтүү коомду көзөмөлдөөнүн жигердүү жолдорунун бири болууда. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Беларуста президент Лукашенконы кызматтан кетүүсүн талап кылып 10 миңдеген демонстранттар кайра чогулду. Жекшембиде өткөн оппозициянын ири жүрүшүндө полиция ага катышкандарды массалык түрдө кармап кетти. Августта өткөн талаштуу президенттик шайлоодон кийин башталган нааразылык акциясы 7 аптадан бери жекшемби сайын уланууда. Өткөн аптанын башында Лукашенко жашыруун инаугурация өткөргөн. Орусиялык оппозициячы Алексей Навальный мени шал кылуучу зат менен ууландырылгандан кийин ал дарыланып жаткан клиникага Германиянын канцлери Ангела Меркель келип, анын ал акыбалын сурап кеткенин айтты. Навальный ал жеке жолугушуу болгонун жана ага анын үй бүлө мүчөлөрү да келгенин Твиттерге жазган. Германиялык эксперттер ал ууландырылганын аныкташкан, бирок аны Орусия четке кагууда. Сауд Арабиясы ноябрда өтчү алдыңкы 20 мамлекеттин саммити коронавирустун айынан онлайн түрүндө өтөөрүн маалымдады. Учурда жыйынга төрагалык кылып жаткан Саудия жакынкы жылдары адам укуктарына байланыштуу маселелерден улам сын пикирге кабылып келген. Саммитти өткөрүү аркылуу алар эл аралык кадыр баркын көтөрө аларына үмүт артат. Нью-Йорк Таймс газети Трамп президент болуп шайланганга чейин 15 жылдын ичинде 10 жыл такыр салык төлөбөгөнүн ачыктады. Агенттик Трамптын көпкө чейин жашыргысы келген салык декларациясы колго тийгенин билдирди. Ага ылайык Трамп президент болгон жылы $750 гана федералдык киреше салыгын төлөгөн. Бул сумма көпчүлүк америкалыктар төлөгөн салыкка барабар. Трамп болсо маалымат жалган экенин айтат. Пакистанда коронавирус башталгандан бери полиомиелит оорусуна каршы биринчи жапырт эмдөө өнөктүгү башталды. Дүйнө жүзү боюнча Пакистан менен ага коңшулаш Афганистан гана аталган илдетти толук жок кыла элек. Өткөн айда Нигерия бул оорудан толугу менен арылганын жар салган. Коронавирус пандемиясына байланыштуу полиомиелитке каршы жапырт эмдөө токтоп калган болчу. Бирок бийлик бир аптанын ичинде 40 миллион жаш баланы эмдөөдөн өткөрөөрүн айтты. Түрдүү ишенимдер эмдөө жарыянына тоскоолдуктарды жаратууда. Секундер Кермани баяндайт. Полиомиелит оорусу менен күрөшүү үчүн ар бир үйдө кыдырып чыгуу керек. Куралчан кишилер биздин коопсуздугубузга көз салып, биз менен кошо жүрүштү. Пакистанда полиомиелит вакцинасын жасап жүргөн ондогон жумушчулар согушкерлер тарабынан өлтүрүлгөн. Соңку жылдарда мындай кол салуулар азайганы менен коркунучтар дагы деле бар. Эми коронавирус жаңы жолтоо болууда. Март айында полиомиелитке каршы эмдөө өнөктүгү токтотулган. Аны кылган кызматкерлер коронавируска каршы иштерди жүргүзүүгө тартылып кеткен. Азыр алар ишин кайра баштап жатышат. Августта ишибизди кайра баштадык. Вирусту жуктуруп алабызбы деп кооптонуп жаттык. Эл да коркуп жатты.
Көптөр эмдөөдөн баш тартып жатышты. Азыр жагдай жакшыраак. Бул Пакистандын түндүгүндөгү Пешавар шаары. Ауганстанга чектеш жайгашкан. Экөөсү тең бул илдет коркунучу жоюла элек акыркы өлкөлөр. Полиомиелит жаш балдарды майып кылып коюшу мүмкүн. Even before coronavirus, the campaign to eliminate polio in Pakistan wasn't done. Соңку 2 жылда бул дарт менен ооругандардын саны көбөйүп, коронавирус башталып кеткенге чейин эле Пакистанда бул ооруну жок кылуу түрдүү тоскоолдуктарга дуушар болуп келген. Дүйнө жүзү боюнча бул илдетти жок кылууда түрдүү демилгелер көтөрүлүп жатат. Бирок элдин эмдөөгө ишенбегени ооруга каршы күрөштү татаалдаштырууда. Былтыры интернетке жайылып кеткен бул видеодо бир киши анын балдары эмделген соң дароо эс учун жоготуп жыгылып калды деп айткан. Ал видео жасалма экени анык көрүнөт, күлкүнү келтирет, бирок анын кесепети олуттуу болду. Пешавар шаарынын четинде клиникалардын бирин талкалап салышты. Элди жалган маалыматтарга ишенбөөгө үндөгөн активисттер бар. Ошолордун бири пенсияга чыккан мугалим жана диниятчы Кифаятулла Ахудзада. Кээ бир адамдар бул вакцинациялардын балдарын тукумсуз кылып коет деп ойлойт. Айрымдар бул чет өлкөлүк кутум деп ишенет. Биз аларды динден мисал келтирип, андай эмес, бул медицина деп үйрөтөбүз. Биз диниятчы Кифаятулла бир үй-бүлөнү көндүрүүгө аракет кылып жатканын карап турдук. Маанайы бузулуп, алар бизди видеого тартуубузду токтоткула деп айтты. Акыры алар дарын алууга макул болушту. Айрымдар үчүн өтө кеч болуп калды. Бул 4 жашар балага жылдын башында полиомиелит деген оор диагноз коюлган. Ал денесин башкара албай калган. Ушунча далил турса да ишенбегендер чыгат. Анын чоң атасы небереси эмне дарт менен ооруп жатканын билбейм деп айтты. Динчилерден сурасам, дарыгерлердин бардыгы алдамчылар деген сөздү укканын айтат. Ошентип Пакистандын полиомиелит менен күрөшүү уланууда. Эми спорт жаңылыктарына кайрылсак, Премьер лигада кечээ Лестер 5-2 эсебинде Манчестер Ситинин үстүнөн жеңишке жетти. Джейми Варди 3 гол киргизип, Лестер Премьер лиганын сап башына чыга алды. Джаред Боуэн 2 гол киргизип, Вест Хэм Премьер лигада Вулверхэмптонго каршы беттеште сезондогу алгачкы жеңишин камсыздаган. Англияда футболду тескеген башкы органдар COVID-19 айынан улуттук лига түзүмү биротоло кыйрашы мүмкүн экенин эскертти. Алардын айтымында көрүүчүлөрдү чектөөдөн улам төмөнкү лигадагы клубтарда улуттук каржылык маселелери жаралган жана аларды коргоо үчүн беттештерде сатылбай калган билеттер үчүн компенсация төлөөгө чакырууда. Англия футболу лигасы дүйнөдөгү эң байыркы лига болуп саналат. Теннисте Париждеги Ролан Гаррос талаасында Франция ачык чемпионатынын 2-нчи күнү уланууда. АКШ ачык чемпионатынын жеңүүчүсү Доминик Тим 1-айланпада Марин Чиличке каршы ойнойт. Серена Уильямс, Кристиан менен беттешсе, Рафаэль Надаль, Егор Герасимов менен күч сынашат. 1-нчи күнү Парижде аба ырайы начар болуп, британиялык теннисчилер Энди Маррей, Юхана Канта жана Дэн Эванс мелдештен чыгып калышты. Жаңылыктардын соңунда демалыш күндөрү ылдамдык боюнча дүйнөдө өзгөчө рекорд жаралганы тууралуу көрсөтөлү. Кыймылдаткыч орнотулган таштанды таштоочу урна саатына дээрлик 70 чакырым ылдамдыкта жүрүп алды. Энди Дженнингс мотоциклдин кыймылдаткычын жана самокаттын тетиктерин колдонуп өзгөчө нерсе жасаган. Башка атаандаштары болсо, алардын аракети ийгиликсиз болуп, рекорд жарата алган эмес. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kыргыз.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтомуна ошолор болду. Саламатта калыңыздар.